Өзүңүздөр көрдүңүздөр, жана байга алды. 3-чү болуп калдыбы Талай? Жакын аралыктан. Экинчи болуп калыптыр. Талайдыкы жакын аралыктан. Мына Брюссельди да байкап турсаңар, бир күндө экинчи оюнга түшүп атат. Мындай тарыхта аттар болгон, бир күндө эки оюнга түшкөн. Убагында Кунанында барон түшүп, Чолпон Атада биринчи келген эки оюнду тең. Тоңдон дагы эки жолу бир эле күнү эки оюнга түшүп, Кунан жорго, анан жакынкы аралыкка чабылып чоң жорголор менен, российский чоң жорголор менен биринчи келип Кунанында. Анан Кунан жоргосунда дагы ошол жакынкы аралыкта дагы, Кунан жоргодо дагы ошол алдыда келген. Бул Брюссель бир ызбой деп жатат бул жерде. Калыстар тарабынан. Азыр эми Брюссель байгеде болса келсе, бул дагы тарых болуп жаңырат. Өзүнчө алдыда көрүп атасыздар, Мулан кетип бартат. Мулан азыр эмне кылсаң ошо кыл деп тактикасы ошондой өңдүү болуп калды. Сүйрөгөн деп коет. Бул ылдам жүргөндү, аттардан өзүнчө алдыда жүргөндү сүйрөйт деп коебуз. Алдыга түшүп алып катуу ылдамдыкта кетип бартат. Чыдасаңар чыдагыла, чыдабасаңар койгула дейт. Бирок астыда кетип бартканда Кудай дейт, артта кууганда Кудай дейт эмеспи? Эми таш түштү алайынган көрүп, балдарыбыз аман эсен, аттарыбыз кырсыктан сырткары мына оюнга келип оюнубуз жакшы өтсө, бул биздин майрам. Эң башкы майрам саяпкердики. Бул аттарынын буттары оюндан аман чыкканы. Көрүп атасыздар, буга дейре Кунан жоргодо, Тай жоргодо, Бышты жоргодо, Спринт жоргодо эч кандай аттарда травма болгон жок. Көрдүңүздөр. Бул эмнени айтат? Бул болсо Боореки Жетөгүз районунун ат майданынын түздүгү, ошону туура круг кылып, айлантпа кылып чийгендиги, ошону карап асыроонун ошол жыйынтыгы да. Сиздерге Жетөгүздүк туугандар, ошол Улан мырза, Элдияр мырза, Бакыт мырза, жана да ушул жерде атка кызыккан Жетөгүздүк туугандарга ушундай бүгүнкү күнү биздин аттарыбызга өзүңүздөрдүн ат майданын дайындап, кар жаадыр үйдү деп айта жаздабыйптыр мына. Кар жааганы деле жакшы болуптур, чаңдабай. Кар жаадырып, ушинтип күтүп турганыңыздарга чоң рахмат. Эми ал дагы Кудайдан сураныш болсо, адамдын оозунда болсо, Алланын кулагында дейт. Эми сиздер да сурансаңыздар керек, чаң болбой, бир аябай жакшы өткөрүп алалык дегенден дагы Алла Таала момундай кыламык кар жаап бердиргендир балким. Кандай болсо дагы ошол бүгүнкү күндө ушундай оюнду көргөзүп жаткан саяпкерлерибизге, ушул жерде кылган кызматчыларга, калыстарыбызга, уюштуруучуларыбызга, акча бөлүп берүүчүлөргө, улуттук фондко, мамлекетибизге чоң ыраазычылык. Биринчи Мулан. Калгандары чогуу кетип бартат. Муланды айттым, Жумгалдын жоргосу өткөндө ушул жерден биринчи келген. Биринчи келген өткөндө. Эми абайлап эле чапсак экен, бул жерде аттар кээде ушундай дайынданып атып, аябай ошо психологически чарчайт. Болбосо күндө эле минип алып эле ары бери жорголоп жүрсө, адам деле мындай эле минбей эле кой ары бери айдай берсе чарчап кетет го. Ошондон бу тебип атат аттардычы, артында кетип бараткан. Эми балдарыбыз ошондон сак болсо экен, аттарыбызды тебип албаса экен. Биринчи бара жаткан Мулан. Көрдүңөрбү, мына кыргыз жоргонун сыны ушул эле. Эмне деген сын. Теги карасаңар, мындай эмне деген көрүнүш. Азыр мына чыкты. Көл бетинде кайкалап баратыш. Мында кылкылдап жорголоп баратыш. Эмне деген кооздук. Кудайлайым кыргыздын жерин, укмуш жерди берген экен бизге. Көлүбүз да бар, чөлүбүз дагы бар, тообуз бар, карагайыбыз бар, кашка туптунук суубуз бар. Bir жерден карап турсаң баары көрүнгөн, ак кар көк музубуз бар.
Мына Кудай ушундай жерди берчи гана улутка берет экен, берчи гана элге берет экен. Мындай жерди дүйнө жүзүнөн бирин болсо бирин таппайсыз. Жашыл болсо гөлү жок, гөлү болсо чөлү жок. Мына бизде баары бар. Жашылы дагы, чөлү дагы, гөлү дагы. Кудайга миң мертебе ыраазыбыз ушундай жерде жаралганыбызга. Тобо дешибиз керек экен. Аябай. Ылдам, Мына момундай аттарды миниш дагы, ушундай аттарды дайындап, жөн эле момундай айлампага кошуш өзү оңой эмес. Ошо саяпкерлерибизге чоң ыраазычылык. 5 айлампа, экинчи круг бүтөт азыр. Биринчи мулан келатат. Кыргызда дагы жакшы кеп уктум эле, кырандыгын шумкар билер. Гүлүктүгүн тулпар билер. Ат чабып, бүркүт салып эл жыйнаган жигиттин жигити гана тулпар минер деген. Бул жерде баарыңыздар, бул чапкан аттарыбыз тулпар. Баарыңыздар жигитсиздер, жигиттин гүлүсүздөр. Арабызда бир кызыбыз ат чаап жүрөт. Ошол кызыбыз да жигиттердин катарында жигиттер менен бирдей жүрүп атат. Азыр экинчи келатат ал кызыбыз. Колдоп, ошол кызыбызды коргоп сүрөп турабыз, жигиттер. Кызыбызды чабат десек, бөлөк бирөө чаап кетти дейт кызыбыздын ордубузга. Кандай болсо да бир ат чабыш оңой эмес, жорго чабыш. Биринчи келе жаткан мулан. Калганы тең. Мунун ичинде кетип бараткандардан мыкты жылкы императрица бар экен, Брюссель бар экен. Эки бүттү. Көк сулуу бар экен, Тоң районунуку мына быйыл дагы көп байгелерди ээледи. Көк сулуу Мукашев Замир агабыздыкы Элдияр жылкы заводунуку. Көрүп атасыздар, кандай керемет. Жорго минген кишинин иши жылып алдыга калганынын баары оң болор дегет. Чыгылып, оң эле болуңуздар. Жорго минип жорголотуп. Замир баке, эгер мүмкүн болсо аягында сиз эсептеп жатат окшойсуз, бул жакта кичине алаксып кетип, башынан баштап ошол айлампаны канча мүнөттө өткөнүн эсептебей калышты. Сиз анан кичине айтып койсоңуз, биз да элге жарыя кылып коелу, Замир баке, эгер уруксат болсо. Сизди карасам, ошону эсептеп турасыз. Рахмат, Замир баке. Чоң жорголор келсе, Жумаева, ошо сыйлоо аземинде сиз чыгып, бери белектерди балдарга тапшырып койсоңуз, Жумаева. Чоң жоргодо. Жумаева тууралуу айта кетсек, мына көп жылдардан бери Жумаева ат чаап келатат. Азыр Жумаева 85-86га келдиңиз, Жумаева. Кудай баарыңыздарга Жумаеванын жашын берсин, баарыбыздарга. Ушундай жашка келип, 86да болуп алып, ат эгер чыккан күнү дагы ат минбек турсун, баспай калды ата кенекелерибиз. Бирок Жумаева бүгүн жигиттин гүлү, атын азоосун үйрөтүп, жоргосун минип, иштетип, ар бир ат чабыштарга барып, байгеге кошулуп,
байге утуп келе жатат. Жумаева, Кутман Курак, кут болсун. Ушундай дайыма аман болуп балдарга үлгү болуңуздар. Чоң рахмат сизге, ушундай бизге карам, бутак, дем болуп турганыңызга, буга жалпатчыларга. Üçüncü kruq, üçüncü aylampa бүтүп жатат жигиттер. Üçüncü aylampa бүтүп жатат, 5 aylampa, üçüncü aylampa, 4кө кеттиңер. Муну эми балдарга айтып турбаса, 3тү санай албайбы деп ойлойсуң, 5ти санай албайбы деп ойлойсуң. Бирок ат жалында жүргөндө кармаш бул өзү күрөш. Ошентип балдар өзүн унутуп калат, ат эмес. Канча круг эмес, айлампа эмес. Эмне деген эмоция, эмне деген күч, өзүңдүн атыңдын күчүн эсептөө. Арткы аттардын күчүн эсептөө. Мына бул оңойго турбайт. Бул балдардын баары эле ат жалындагы профессор десек жаңылышпайм деп ойлойм. Ушу балдарыбыз эртең биздин ордубузду басуучулар, ушу балдарыбыз келечектин саяпкерлери, ушу балдарыбыз мына Кыргыздын намысын колдоочу жигиттер эртеңки эле мына азыр бу балдар, кичинекей балдар, жүргөнү жалаң чоң адамдар. Сиздер, биздер, өзүнү менен тең балдар булар үчүн кичине көрүнөт. Алар жаш бала деп эсептешет, балдардын көбүнөн сурасам. Себеби жалаң атта жүрүшүп, ошол бардыгы аксакалдар Жумаева, Замировадай, мына биздей, Элдиярдай жигиттер менен сөзүн угуп, ошолорду көрүп, билип, ат жаап жүрүп, бул жигиттер өз жашынан көп алдыга өсүп кетет. Көп алдыны түшүнүп калат акыл сезими. Мына ушул балдарыбызга ден соолук каалап, жорго убагында бир аз болсо да маңдайыбыздан өтсө сүрөп коюп туралы, жигиттер. Тетиги өр деген оңой эмес, бирок жорголорубуздун таза жорголоп кетканын карагалачы. Артынан жана бир-эки жоргонун эле жаңылды деген, бери эки жаңылыш болду дегени болбосо, негизинен жорголор таза келатат. Таза. Эми боундай өрдө, кичине кыламык карда, балким бир аз туура эмес жүрүп кетип аткандыр бардыр, бирок калктар тарабынан андай эч кандай эскерттөө жок. Туура эмес жүрдү деген. Бир-эки гана жаңылуу бар деп жатышат тугандар. Эми акыркы круг, балдарга кыйкырып дем берип коелу, акыркысында кандай дейсиңер? Өзүңөр деле бир сүрөө кылып койсоңуздар туура болчу да. Акыркы айлампа, ай жигиттер. Жигиттер, акыркы айлампага кеттиңер. Акыркы айлампага артасыңар. Акыркы айлампа. 6 номер 100 бой деп салды маңдайыбыздан. Жазып коелу. Эмне деген ылдамдык? Забирбек ылдам бойын. Oyun ıldam ez Забирбек. Oyun sol жүрүшү ылдам. Бул айлампанын азыр техника жетишкен экен, телефон менен эле космостон карап туруп эсептесе болот экен. Өткөндө сыймык эсептегенде ушул айлампа 2 километр 160 метр болду космостон эсептегенде. Бул тоңдун айлампасы менен 1 метр да эмес, 1 метр да бери эмес, 2 километр 160, 2 круг эгизде экен. Ошол эсептесек ошондой болду. Убакытты ошого салыштырып эсептеп турсаңыздар болот. Канча аралык деп түшүнбөй аткандар болуп калса.
Айлампанын аралыгы 2 километр 160 метр. Жалпысынан 2 километр 200 деп эле берилип келе жатат. Бериле берет да ушундай. Экинчи үчүнчүдөн баштап коелук же Брюссель баратат үчүнчү, кызыл менен, урматтуу калыстар. Экинчи императрица, биринчи Мулан. Императрица бул Бабановдуку. Астыда келе жаткан жылкы бул Мулан Абласов Нарымбектики, Шүгүралиев Мирзат дайындаган. Мына жете барды императрица, жетип барды Кармаш. Башталды, бирок императрица алдыга бир аз өтүп бара жатат. Эми өр бар, таш түш талайган. Императрица болсо Бабанов Өмүрбектики быйылкы жылдын эсептөөлөр боюнча эң мыкты жорго байтал. Кайрадан Мулан өйдө карай жакындабыга аракет кылып атат, бирок императрица дагы өзгөчөн сактап келе жатса керек. Балдар, быйылкы жылдын эң мыкты жоргосу императрица Өмүрбек Бабановдун жоргосу Талас областыныкы экен. Келе жатат экинчи Мулан, үчүнчү Брюссель. Брюссельди көрдүңөр, туугандар. Бир оюнда бир күнү 2 ат чабыш оюнуна кошулуп, 2 дистанцияга. Мына үчүнчү келе жаткан Гербези. Бул да болсо аттын тыңдыгы, бул дагы болсо Кармаш катуу. Кармаш бул жерден карагылачы. Бармы, элдер? Ким? Төртүнчү болуп Талай келди. Адилет, кел бери, тарттыңбы?